Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Талас облысының тұрғындары. Біз азыр Талас облысындағы Манас районындағы бетонный заводқа келдік туғандар. Бұл жақты ошо Манас райондағылардың бардығы билет. Анан туғандар ким ошо там салам десе, мүмкүн ошо здание салам десе, сіздерге ушул жаққа келишиңиздерди сунуштайм. Анткени бул жақта ушундай мыты таза кумдар чыгат, оригинал жуулуп. Фундамент катайын плиталар бар бул жердечи. Ошону азыр толук бүт түшүндүрүп маалымат алабыз. Ассаламу алейкум. Анан буйруза экинчи жол келип тартып атабыз, чагылдырып атабыз. Былтыр мурдагы жыл келгенбиз, Мурдагы жыл келгенбиз. Эми кандай жаңылыктар болуп атыр быйыл? Жаңылыктар аке былтыркыдан баягы сиз келгенде теде кичинекей дробилка эмес беле? Кичинекей дробилканы чоңуна койдук да. Чоң дробилка уже производство 3 эсе көбөйдү булчу буйруза. Мурда жетишсиз болуп аткан. Ошол немелер болуп аткан, жетишсиз болуп, жалобалар болуп аткан да. Быйыл буйруза 3 ай болуп, 2 ай болду ишке киргенине. Азыр кумна аке, Кудайга шүгүр 3-4 мың тонна бар запасы менен. Анан бул жаңы дробилканын өзгөчөлүгү мурдагыдан 2 эсе жолаттан аке. Вообще. Бул вообще топурак жок. Топурак вообще жок. Эмес азыр 10 жерде мойкасын көргөзөбүз аке. Мойкасы өтө чоң да, разницасы. Негизи стройка кылгандарга ушундай эмес керек. Негизи инструкция боюнча биз суздан арзанга качып бир аз эми разница биртке берет да. Ошо көм калганбыз да. Азыр мурда биз берди жаңы куруп атканда заводду. Ушул жоктун себебинен өзүбүз курганбыз, эме кылыпчы, таласын сууну алып келип куйганбыз. Азыр ошол менен кийинки мындан чыккан неменикин разницасын көргөзөбүз да. Стройканы ошо бетон талабына жооп берет бул. Жооп берет аке. Сертификациясы бардыгы бар. Анан биздики бирден бир эмеси анча көп жерлерде неме болот да. Шебенкасы жуулбай, песок эле жуулат да аке. Биздики общий шебенкасы да жуулат. Азыр аны да тартып көргөзөбүз азыр. Таптаза. Жуулган жерин көргөзүп коелук. Фундаменттеринде азыр таластын суусунан куюлгандыгы менен анан будан чыккан экөөнүн айырмасын көргөзөбүз азыр аке. Кандай болуп кетти? Ушул жерден аке бул ушундай аппарат кум ушул жерден жуулуп чыгат экен негизи. Мен көрсөтүп берип коеюн сиздерге. Ушул жанагы эле неменин дробленный жаңы аппараттын немеси да бул. Уже шебенкасы 05-20 деп коет буну. Таптаза ушуда походу жуулат да биздики дагычы. Анан эле ушудан эле ушул немени шебенканы дробить этип дробленный деп коет аны. Европесок деп коет. Жерде жаңы тиги дробилка иштеп атпайбы? Ооба. Ушуну эле шебенканы өзүн эчтеке жок апарып дробить этип буну уже пескоблокко даярдап атабыз да. Мындай чыксаңыз көрүнөт аке. Ушуну да дробить этеби дагы? Ушуну дробить этип буну уже тазаны дробить этип тиги пескоблокко даярдап кум чыгып баштап атат да буюрса. Ошол жана биз айтып аткан неменин песок эме шебенканы дардалап жана немеге дайындаган кум ушул да. Өйдөрөк жанынан тартсас ушуну пескоблокко колдонушуп отур да. Азыр биз пескоблок чыгарып отурбуз уже. Ушул кошулуп отур буюрса. Пескоблокто негизи сапаттуу болуп чыгат, өтө сапаттуу болот. Элдер ушудан ала баштады да, мына уже даяр кум. Ичине таптаза да негизичи. Көрүп кандай. Ошондой эле мияктан сол жак бетте буюрса миксерлер келип калды. Элдерге готовый бетон, ушул продукциядан. Элдерге уже готовый бетон бул. Ушул продукцияны 5 тур марка бетон бар. Үйүнө апарып доставка коюп берген услуга бүттүгү бар да буюрса. Мына буюрса туугандар, ичине кирдик. Ушул жакта коюлуп даяр болуп калган. Бул фундаментный блоктор. Айтып жүрчүк эмес беле, фундаментный блок. Готовый фундаментти апарасың, установка кыласың, сарайга, тамга кетип берет. И пол подвал тамга. Көптөр негизи ушудан коюп отуруп фундаментти. Уже болду. Ушудан коюп, высотасы 60 коёсуң, сарайларга, тамдарга кетип берет. Эки катар койсоң тамга, бир катар койсоң сарайга. Немечи, целый тамга коюп салыптыр да, мына дуалга. Целый тамга да коюп салды, жерди казып туруп, ушуну коюп, үстүнө плита жабып, подвал менен кылып кетип отур да. Холодильник кылып. Өтө арзандагы өткөн. Кече бир байкеңки эзептедик эле. 10-15 тамга 250 миң сом арзанга чыкты да бул. Бири-бирине бул кантип отурат же кийиле турган биздеки? Бири-бирине кийилип, эме пескоблок койгондой эле связка коюлуп кете берет аке. Жакшы экен анда буюрса. Бул жерден эми? Биз айтып аткан жанагы таластын суусунан келген прямой мурунку мынакей. Анан уже бул заводду жүргүзүп, дробилканы жүргүзүп, анан өзүбүзгө куйган бул уже. Айырмасы. Бул жуулуп уже жуулуп готовый жерден шебенка неменен чыккандагы бир маркадагы бетон бияктан карап уже жаракка чыгып кетти да, уже үйгөлөнүп түгөнүп отур. Бул ошол мурунку прямой эле алып келип, жуубай эле ошол куйган неме фундамент ушундай болуп калат экен бетондор. Анан жуулуп не өткөн айырмасы ушундай экен. Көрүңүздөр, эгерде тамыңыздарды ушу сапаттуу кылам десеңиздер, жуулган ушундай кумдарды алыш керек экен да негизи.
Эми бир аз эле айырмай экен ошол акчасынан да. Почти Бир аз- бирдей эле чыгат аке, бирдей эле. Ооба. Бир аз немеден качпай, негизи өзүңүздөр үчүн ошол ушундай кумдардан келип алсаңыздар болот экен. Уже карагайлар 3 түрдө бар. А4, S11, 10,5 деген бар буюрса. Латоктор барбы? Латоктордун мына местасын дайындап отуруп, азыр көргөз койгон аке сизге. Буюрса ошол латокторго да строскоп болот. Стяжка куюп аке биз. Стяжка куюп азыр үстүн сугарып отурук да. Негизи любой фундамент куюлгандан кийин 1-10 күн обязательно суу менен сугарылып туруш керек. Чтоб өзүнүн нормативинде катыш үчүн да. Биз казмон үчүн мынакей бойка кылып отабыз да. Ушундай болушу экен да. Суу ушинтип 1-20 турат, 1-20 кийин уже бир баягы үйдө условиялар жок болсо кайта күнүгө 3 мал чачып туруш керек да суу. Обязательно. Ошондо жанагы силер ушул жерге жанагы латоктор куюп баштайсыздар. Куюп баштайбыз. Ар кандай размердеги. Ал уста көрүп турганы ушул мына плиталар экен бул. Жана эки ташта салам дегендер, Анан бунун размерлери да бар турбайбы? Бул размерлер 2,5 метрден 7 метрге чейин куюлуп берет. 10 сантиметрден нары бери жылып куюлуп берет. Бул кыскалар кандай жерге колдонулат мисалы? Бул кыскалар основной госстандарттык казмо 2,90, 3,20 дегендер мектептин проходтору, садиктин эмелерине колдонулат да. 4,20 бул уже частный домдордуку. 2,90 бул гостуку. 10 сантиметрден нары бери жылып любой тамдын, любой тамга ылайыкташтырып берилет да. 2,70, 2,60 кете берет аке. Бул немеси кандай калыңдыгы? Калыңдыгы 22 сантиметр. 22, ичинде кандай бул арматура да? Арматура менен, сетка мак менен бүт усилений да, гострой өзү келип эме түз берет бизге. Сметасын берет ошо менен. Бардык талаптарга жооп берет аке. Буюрса бул да кенен экен. Бардык размерде бар экен. Полный бирок. Даже заказдар булар экен. Мектептики да. 1 метр метровый, 1,20 эки отурат. Көрсөтпө 6 тешик 1,20, 5 тешик метровый. Буюрса машиналар да келген. Бурда бар эметип доставка жагынан кыйналып отурган, азыр жаңы машиналар келип калды. Бизде эс алуу жок. 24 саат 7 күн кызматтабыз. Любой момент. Мекен жайы Семете айлык өтү Карачан поворотунда, жолдун боюнда. Манас районунда. Манас районунда. Буюрса келиңиздер анда, жакшы экен да.